Çok sıyınağız. Bizi süygün, біздің ырайымды ыйык асмандағы Құдай Ата. Біз Құдайдан алыстап күнөөгө баткан, күнөөкөр адамдардан элек, сиздин каардуу сотуңузга соттоло турган татыктуу адамдардан элек. Бирок биз Кудайды таанып билеликте эле, Кудай Ата өзүңүз бизге ырайымыңызды тартуулап, улуу сүйүүңүздү арнап, Ыйса Машаяктын төккөн улуу каны аркылуу биздин күнөөлөрүбүздү түбөлүккө кечирип, биздин кылган иштерибиз эмес, биздин жаныбызды өз ырайымыңыз аркылуу куткарып алып, өз балдарыңыз кылып, асман падышачылыкка бара турган түбөлүктүү, даңктуу үмүт бергендигиңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ушул саатта Ыйса Машаяктын улуу каны аркылуу куткарылууга ээ болгон адамдардын баардыгы чогулуп, сиздин ырайымыңызды, сүйүүңүздү даңкташ үчүн, сөз үйрөнүш үчүн, сиз менен чогуу болгон баарлашууга чакыргандыгыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ушул саатта да Кудай Ата биз менен чогуу экендигиңизге биз ишенебиз. Ар бир адамга өз көңүлүңүздү буруп, сиздин ырайымдуу колдоруңуз менен ар бир адамдын жашоосун бекемдеп, биздин арабызда бир дагы адам сиздин ырайымыңыздан алыстап кетишине жол бербеңиз. Бул дүйнө күндөн күнгө күнөөгө толуп жана башаламандыкка бара жаткан учуру. Бир күндө кандай иштер болуп кетээрин биз билбестен жашап жаткан бул дүйнөдө Кудай Ата, сиз бизди коргобосоңуз, бизге өз жардамыңызды көрсөтпөсөңүз, өз алдыбызча бул дүйнөнү жеңип чыга ала турган күчүбүз алсыз экендигин биз жакшы билебиз. Ал үчүн ыйык рухка бизди толтуруп, биздин ишенимибизди бекемдеп, бул башаламан болгон дүйнөдө кайраттуулук менен сиздин балдарыңыз катары татыктуу жашоо менен жашашыбызга жардам бериңиз. Биздин мамлекеттеги жыйындар дүйнөнүн ар бир бурчунда кыйынчылыкка карабастан өз ишенимин сактап келе жаткан жана жакшы кабар сөзүн таркаткан баардык биздин бир туугандар үчүн керектелүүчү сөз менен, ыйык рухтун күчү менен чогуу болуп, кандай кыйынчылыктар, мүшкүлдөр башына түшпөсүн, бир гана сизге таянуу менен биргеликте жакшы кабар үчүн жашап, адашкан адамдардын баардыгына сиздин сөзүңүздү айтып, куткарылуу иштери аткарылышына дагы жардам бериңиз. Биз жашап жаткан азыркы мамлекетибиз үчүн дагы чогуу сыйынабыз. Азыр биздин мамлекетте көптөгөн кыйынчылыктар болуп жаткан учуру. Кудай Ата, биз эркин жашоодо, тынччылыкта жашашыбыз үчүн, ишеним жашоодо жашашыбызга эч бир тоскоолдук бизге туруштук бербешине жардам бериңиз. Акылмандуулукту бизге дагы да көп берип, ошол акылмандуулук менен сиздин сөзүңүздү көптөгөн адамдарга таркатып, сиздин эркиңиз, улуу иштериңиз биз аркылуу аткарылышына дагы жардам берүүңүздү суранабыз. Ар бир убакытта бизге керектелүүчү өз сөзүңүздү берип, биз бара турган жолду ачык айкын кылып көрсөтүп бергендигиңиз үчүн, бүгүн биз уга турган сөздү, сиздин улуу эркиңизди, биз кыла турган иштерди баардыгын сөз аркылуу таанып билүүбүзгө жардам бериңиз. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Амин. Даңктоо группасын чогугабыз.
Ыйык жазууну чогуу ачабыз. Матай жазган жакшы кабар 6-бөлүм. Матай жазган жакшы кабар 6-бөлүм. 9-аяттан баштап 13-аятка чейин окуйбуз бардыгыбыз. Силер болсо мындай сыйынгыла: асмандагы атабыз, сенин ысымың ыйык тутулсун, сенин падышачылыгың келсин. Асмандагыдай эле жерде да сенин эркиң аткарылсын. Бизге күнүмдүк наныбызды бер. Бизге жамандык кылгандарды кечиргенибиздей, сен да биздин күнөөлөрүбүздү кечире көр. Азгырылышыбызга жол бербе. Бизди жамандыктан сакта. Анткени падышачылык да, күч да, даңк да түбөлүккө сага таандык. Амин. Теңир үйрөткөн сыйынуу деген теманы биз сиздер менен чогуу үйрөнүп келе жатабыз. Бүгүн 4-чү тема болмокчу. Теңир үйрөткөн сыйынуунун 4-чү бөлүгү. Биз сиздер менен өтө терең, кененирээк, деталдуу түрдө үйрөнүп жатканыбыз. Анткени руханий жашообуздагы сыйынуу деген нерсе бул өтө маанилүү, же болбосо өзгөчө маанилүү көйгөй деп айтсак болот. Жогорудан төрөлбөгөн адам Кудайга чын дили менен сыйына албайт. Күнөөлөрүнүн азабынан Кудайдын астында күнөөкөр болуп жана душман болуп жашап жаткан учурда ал адамдын күнөөсүн ал адамдын сыйынуусун Кудай укпайт. Мисалы үчүн бир чоочун киши сизге телефон чалса, сиз туура эмес телефон чалып алдыңыз деп трубканы койгонго аракет кыласыз. Ошондой сыяктуу эле куткарылбаган адамдын сыйынуусу же болбосо Кудай менен байланышы түз эмес болгон адамдын сыйынуусун Кудай укпайт. Кудай менен бир туура мамиледе болуп турган адам деп бул ата-энесинин баласы менен болгон байланышы, аялы менен күйөөсүнүн байланышы, же болбосо жакын достордун ортосундагы мамиле деп айтсак болот. Биз куткарылууга гана ээ болуп тим болбостон, Кудайдын астында татыктуу жашоо менен жашаган учурубузда Кудай ал адамдын сыйынуусун сөзсүз түрдө угат. 16-Забур 1-аятта: Теңир чындыкты ук, зар муңума кулак сал, калп айтпагандын оозунан чыккан жалынууга кулак төшөт. Чындыкты ук, калп айтпагандын оозунан чыккан жалынууга кулак төшөт. Чын жүрөктөн чыккан сыйынуу, калп аралашкан сыйынууну Кудай укпайт да, жактырбайт дагы. Бир адам аябай жакшы сыйынат, жакшы сөздөр менен сөзгө дагы чечен болот. Андай сыйынууну Кудай кызыкпайт дагы, укпайт дагы. Кичинекей бала жаңы сүйлөп баштаганда ата, апа дегенде ата-энеси эмне керек экендигин эле түшүнүшөт, кам көрөт. Биз сиздер менен Кудай менен туура мамиледе болгон болсок, анда биз сурабасак дагы негизинде Кудай баардыгын билет, көрүп турат. Көрүп турса дагы, билип турса дагы биздин сыйынуубузду Кудай каалайт. Дагы бир жерде чогуу ача кетели. Забур китеби 144-бөлүмдү чогуу ачабыз. Забур 144-бөлүм 18-аят. 144-Забур 18-аят.
18-аят чоң окуйбуз. Теңир өзүн чакыргандардын бардыгына жакын, өзүн чын жүрөктөн чакыргандардын бардыгына жакын. Теңир өзүн чакыргандардын бардыгына жакын. Кандай адамдар Теңирди чакырышат? Чын жүрөгү менен сыйынган адамдар. Ошол бардыгына Кудай жакын. Чын жүрөктөн чакыргандардын бардыгына Кудай өзү жакын болот. Ошондуктан формалдуу түрдөгү сыйынуу, ал сыйынууну Кудай укпайт, кабыл албайт. Израиль эли адамдарга көрүнүш үчүн өтө такыбаалык түрдө узак мазмунда сыйынган, бирок Кудай ал сыйынууну дагы жактырбайт, анткени ал адамдарга жагыныш үчүн аткарган сыйынуу болуп саналат. Чын жүрөктөн чыккан сыйынуу чынчыл адамдын сыйынуусун угат. Адам сыйынып жаткан учурда анын жүрөгү чын жүрөктөн болушу керек, чынчыл болушу керек. Ошондо гана анын аткарган сыйынуусу татыктуу болот. Биз куткарылган учурубузду карап көргөн болсок, Кудайдын ырайымы жок болсо, биз куткарылууга дагы ээ болбойт элек. Ошондуктан Эфесиктерге 2-бөлүм 8-аятта ырайымдын негизинде ишеним аркылуу куткарылдыңар. Бул силерден эмес, бул Кудайдын белеги. Белек деген сөз менен ырайым деген сөз бир мааниде айтылат. Эң чоң белек. Берүүчү адам акча төлөп аны сатып алат, даярдайт. Ал эми белекти алып жаткан адам жөн гана рахмат деп кабыл алып коет. Ошондой сыяктуу эле куткарылууну Кудай бизди сүйгөндүктөн, биз үчүн бардык тарабынан даярдап койгон өзүнүн жалгыз уулун адам бейнесинде бул дүйнөгө келтирип, бул дүйнөдөгү күнөөнүн бардыгын анын мойнуна жүктөп, менин жана сиздердин бардык кылган иштерибизди, кылмыштарыбызды Кудай Ыйсанын мойнуна жүктөдү дагы. Биз бара турган сотко, биз жазалана турган жазага Ыйса Машаяк соттолуп, жазаланып, өзүнүн улуу канын төгүп, биздин күнөөлөрүбүздүн бардыгын түбөлүккө кечирген. Билесиздерби, Кудай тарабынан бул өтө чоң курмандык болуп саналат, ырайым. Ошондуктан кимде ким ошол ырайымды кабыл алган болсо, түшүнгөн болсо, ал адам Кудайдын белегине ээ болот. Бул силерден эмес, бул Кудайдын белеги. Куткарылган адам Кудай менен туура мамилеси орнойт. Ал адам Кудайга дагы карата сыйын алат. Кичинекей бала оюнчук телефонду колуна кармап алат да, анан саламатсызбы? Анан өзү каалаган сөздөрдүн бардыгын айтып, телефонго сүйлөп, телефонду болду мен өчүрөм дейт. Өчүрсө дагы, өчүрбөсө дагы ал баланы эч ким уккан жок. Ошондой сыяктуу эле Кудай менен эч кандай байланышы жок адамдар кичинекей бала бузулган оюнчук телефонду алып, өзү менен өзү сүйлөгөн сыяктуу эле болуп калат. Асмандагы атабыз деп биз кайрылганыбыз. Ыйса Машаяк өлүп кайрадан тирилгенден кийин мүрзөгө келген шакирттерине кайрылып айтат: менин атама, силердин атаңарга кетеримди айткылат. Менин атам эми силердин атаңар болду. Ыйыктоочу да, ыйыкталуучу да экөө бир болду. Ыйыктоочу бул биздин Кудай, ал эми ыйыкталгандар бул бизди билдирет. Бардыгыбыз бир Кудайдан болгондуктан бири-бирибизди бир тууган деп атоодон уялбайбыз. Бул рухий байланыш деп айтсак болот. Биринчиден, куткарылууга ээ болгон адам, куткарылуусунда бекем ишеним менен жашаган адам. Куткарылуу эле тим болбостон, анын жашоосу Кудайдын астында дагы түз болушу керек. Биз сыйынып жатканыбыздын себеби
өзүбүздүн акылмандуулугубуз менен, өзүбүздүн аракетибиз жана күчүбүз менен руханий жашоо менен жашоого мүмкүн эмес болгондуктан биз ар дайым Кудайдын жардамына муктаж адамдарбыз. Күн сайын Кудайдын жардамы жок болсо биз жашай да албайбыз. Ошол себептен күн сайын биз Кудайга сыйынышыбыз керекпиз. Кудайды чын жүрөктөн чакыргандардын бардыгына ал жакын. Биздин сыйынуубуз чын жүрөктөн чыккан сыйынуу болуш керек. Калп аралашкан сыйынууну Кудай укпайт. Өз алдынча сыйынып атканда ал Кудайды айтат, мен Кудай сени сүйөм деп, анан жашоосунда өзү каалагандай жашайт, ал жалган сыйынуу болуп аталат. Кудайды эч качан алдаого мүмкүн эмес. Биз кандай сыйынган болсок, ошол сыйынуубузга жараша татыктуу жашоо менен жашашыбыз керек болот. Ошол чын жүрөктөн чыккан сыйынуу чынчыл адамдын сыйынуусу деп айтсак болот. Чын жүрөктөн чакыргандардын бардыгына жакын деп. Жакын деген сөздүн мааниси ар бир сыйынууну Кудай өзү угат, жардамын берет. Сыйынуу деген сөз биринчиден Кудай менен болгон баарлашуу, мамилелешүү. Кудай ата деп кайрылсак, о уулум деп бизге жооп кайтарат. Биздин өтө чоң көйгөйлөрүбүз болсо, ошолорго дагы Кудайдын астында сыйынып, Кудай биздин сыйынуубузду сөзсүз түрдө угат. Кээ бир учурда дароо угуп сыйынууну аткарып берет. Кээ бир учурда атайын бир убакытты Кудай колдонот. Же болбосо бир нече убакыт өткөндөн кийин ошол сыйынууну аткарып бериши мүмкүн. Бардык сыйынуу Кудайдын эрки боюнча аткарылат. Римдиктерге 8-бөлүмдү карасак, эгерде биз кандай сыйынышыбыз керек экендигин билбесек, анда рух өзү тил жеткис улутунуулары менен биз үчүн арачылык кылат деп жазылат. Биздин ичибиздеги жашаган ыйык рух Кудайдын эркин таанып билгендиктен, биз Кудайдын эрки боюнча туура сыйынбасак, анда ыйык рух биз үчүн капа болот. Анан биз үчүн арачылык кылат. Еврейлерге жазылган кат 7-бөлүм 25-аятта Ыйса Машаяк өз аркылуу Кудайга келгендердин бардыгын толук куткарат. Ал түбөлүк тирүү болгондуктан биз үчүн арачылык кылат. Ыйса Машаяк айкаш-чыгашта каталып, өлүп кайрадан тирилгенден кийин азыр Кудайдын жанында. Азыр да үзгүлтүксүз биз үчүн арачылык кылат, сыйынат. Ыйса биз үчүн сыйынат деген сөз Римдиктерге 8-бөлүмдө жана башка аяттарда дагы жазылат. Анткени ал биздин алсыз экенибизди билет дагы, биз үчүн арачылык кылып турат. Ошондуктан мен биздин насаатчыларга, пасторлорго дагы ар дайым айтып келем, башка адамдарга салыштырмалуу силер сөздү жакшы билесиңер деп. Мынчанчы бөлүм, мынчанчы аят десең, биздикилер дароо табышат. Мисал үчүн башка жыйында бир ыйык кыз, бир аксакал мынчанчы бөлүмдү аш десеңиз, ал бул жаңы келишимде жайгашканбы, байыркы келишимде жайгашканбы карап таппай отурат. Бир жолу биздин бир туугандарды мен бир аз текшерип көрүш үчүн Хиския китебин ачабыз десем, бардыгы адашып, Хиския 3-бөлүм каякта жайгашкан эле? Хиския китеби негизи ыйык жазууда барбы же жокпу? Ал эми биздин жыйында мынчанчы бөлүм, мынчанчы аят десеңиз дароо табышат. Бетин айтып айтуунун дагы кереги жок. Жаңы келген адамдар өтө таң калат болуш керек. Анткени биздин бир туугандар ошончолук ыйык жазууну көп изилдегендиктен, уккандыктан, мисалы чыгыш медицинада
дарыгерлер атайын кичинекей бир шкафтары болот дагы, ошол жакка ар кандай дары дармектерди коюп коюшат. Анан ар бир шкафка аттарын жазып коет. Анан ар бир шкафтан кичинеден чай пай бир нерселерин алып чыгат дагы, анан кийин аралаштырып дары дармектерди жасап беришет. Мисалы үчүн бул нерсеге пайдалуу чай же болбосо бул суусундук деп ошол чыгыш медицинадагы дарыгерлерди карап, биздин колубузда азыр дагы байыркы келишим жана жаңы келишим бар. Ар бир адамга керектелүүчү сөз, жанакы дарыгер ар бир адамдын ден соолугуна жараша дары дармекти берген сыяктуудай эле биз куткарылбаган адамдарга керек сөздөрдү байыркы келишимде да, жаңы келишимден да алып, мына деп берип коюшубуз керекпиз. Эгерде ал адам ошол сөздү кабыл алган болсо, түбөлүк өмүргө ээ болот. Ал үчүн биз сөз айтууга даяр болушубуз керекпиз. Ошондуктан жеке адам менен сүйлөшкөн учурда адамга кандай сөз керек экендигин билесиң дагы, дароо ошол замат айтууга жетишип каласың. Кандай болгон күндө дагы ыйык жазууну биз көп эле билип тим болбостон, канчалык сөз билсек, ошончолук биз сыйынуубуз керек. Сыйынуу деген куткарылбаган адамдар орозо кармап, тоонун чокусуна чыгып алышып, өздөрүн кыйнап, Кудайга эч бир байланышы жок адамдар ушунчалык аракетин жумшап сыйынып жатса, анан куткарылган адамдар кантип сыйынбай кое алышат эле? Ошондуктан биз ыйык жазууну канчалык деңгээлде көп үйрөнгөн болсок, ошончолук сыйына турган адамдардан бололу. Анткени сыйынган адамды Кудай жакшы көрөт. Мисалы, кичинекей бала же болбосо кызы ата энеси менен бир күн бою эч бир сүйлөбөй койсо, анда кандай көрүнүш болуп калат? Ата энесине керек сөздөрдү дагы айтып, ал сөздү уккан ата энеси баласына карата сүйүнүчүн айтат. Ошондой эле биз Кудай менен баарлашуубуз ар дайым бир калыпта болуш үчүн сыйынуубуз керек. Руханий жашообузда бизге эң эле керектелүүчү нерсе, биз Кудайдан сурансак, Кудай ошону аткарып берет. Сыйынуу деген сөз, сыйынуу бул Кудайдын күчтүү колдорун ишке ашыруу, же болбосо иштей тургандай кылып түрткү берүү дегенди билдирет. Жакып 4-бөлүм 2-аятта айтылат: каалап жатасыңар, бирок ала албай жатасыңар. Кудай айтат, сурасаңар ошондо аласыңар деп. Эмне үчүн ала албай жатабыз? Анткени биз сурабай жатабыз өзүбүз. Сурап жатасыңар, бирок албай жатасыңар. Анткени силер сураган жоксуңар. Сыйынуубуз татыктуу болбогондуктан, Кудайдын эрки боюнча сыйынсак, ошол сыйынууну Кудай өзү угат. Кудайдын эрки боюнча кандай сыйынуубуз керек, ал үчүн биз ыйык жазууну үйрөнүп жатабыз. Чын жүрөктөн чыккан сыйынуу, туура сыйынуубуз үчүн руханий жашообуздагы эң эле керектүү нерсе бул сөздү туура таанып билүү, тил алчаак болуу. Кудайга биз жакындашыбыз үчүн туура сыйынуубуз керектелет. Ошондуктан мен бир жазууну окуп көрсөм, китептен бир пастор сыйынса Кудай уга тургандыгын тегерек чекедеги адамдардын баардыгы билип, анан пастордон ушунчалык корко башташкан экен. Анткени бир адам ошол пасторду жек көргөн болсо, анда кандайдыр бир коркунучтуу иштер адамдын жашоосуна келген экен. Адамдар ал пастордун сыйынуусу сөз түрдө аткарыла тургандыгын билип,
коркуп жашашкан экен. Байыркы келишимди карай турган болсок, пайгамбарлардын сыйынуусунда Кудай угуп келген. Ильяс пайгамбар бизге окшогон эле адам болгон. Ал күчтүү сыйынуусун ар дайым аткарылып келгендигин көргөн. Жамгыр жаабасын деп сыйынганда 3 жыл жана 6 ай бою жамгыр жааган эмес. Ал кайра сыйынганда жамгыр жаап жер түшүм берген. Ошондуктан адил адамдын күчтүү сыйынуусу көп нерсени аткара алат деп Жакып 5-бөлүмдө айтылат. Туура сыйынышыбыз үчүн биздин аракет деген нерсе керектелет. Көбүрөөк сыйынган болсок, биз Кудайдын астында туура сыйынып жатабызбы же туура эмес сыйынып жатабызбы, сөз аркылуу туура айырмалап биле алабыз. Канчалык көп сыйынган болсок, ошончолук Кудайга жакын болобуз. Кудай менин сыйынуумду угуп жатат деген нерсени түшүнгөн болсок, анда бизде сөзсүз түрдө кубаныч жана ыраазычылык пайда болот. Колдон келишинче блокнот ачып алсаңыздар өтө жакшы болот. Сиз чын жүрөктөн эмне үчүн сыйынган болсоңуз, ошону сыйынууну жазыңыз дагы, сыйыныңыз теманы дагы жазыңыз, сыйынуунун темасын. Эгерде ошол сыйынууну Кудай уккан болсо, аткарып берген болсо, жанына сөзсүз түрдө мындай галочка коюп коюңуз, белгилеп коюңуз. Анткени сыйынуу бизге ушунчалык маанилүү. Ыйсанын үйрөткөн сыйынуусун карасаңыздар, силер мындайча сыйынгылат. Эмне үчүн? Анткени Ыйсанын учурунда фарисейлер, мыйзам окутуучулар, көптөгөн адамдардын көзүнө көрүнүш үчүн гана сыйынууну аткарып келишкен эле. Анткени алардын сыйынуусу Кудайга жетпегендиктен, туура эмес сыйынуу болгондуктан, Ыйсанын шакирттери бизге дагы сыйынууну үйрөтчү дегенде, Ыйса өз шакирттерине силер да мындайча сыйынгыла деп айтат. Карап көрсөңүздөр, мазмуну өтө оңой көрүнүшү мүмкүн, бирок сыйынуудагы эң негизги тема, эң негизги маңыз жана ар бир сыйынуунун темасын атап кеткен эле. Теңирдин үйрөткөн сыйынуусун биз үйрөнсөк жакшы болот деген ой менен мен ушул теманы баштаган элем. 2 жолу өтсөк бүтөбүз деп ойлогонмун. Бирок бүгүн 4-чү теманы үйрөнүп жатабыз. Мындан ары дагы 2 тема өтөбүзбү же 1 тема өтөбүзбү, мен азыр билбейм. Айта албайм сиздерге. Ошондуктан бунун мааниси өтө терең болгондуктан, асмандагы атабыз, жада калса ушул бир эле сөз угуп көрсөңүздөр, асмандагы атабыз бул эмне деген мааниге ээ? Менин атам силердин атаңар. Кудайды биздин атабыз деген адамдар бул кимдерди билдирет? Кудайдын үй бүлөсү жана бир туугандар. Ар бир туугандын башында чоң жоопкерчилик жатат. Ошол жөнүндө биз буга чейин үйрөнгөнбүз. Бүгүнкү токтоло турган темабыз, мурунку темада үйрөнгөндү улантып, сенин падышачылыгың келсин. Сенин падышачылыгың келсин деп сыйынгылат. Падышачылык деп бул Кудай өзү башкарган түбөлүк падышачылык, ыйык падышачылык. Кудайдын падышачылыгы келсин деп биз сыйынуубуз керек. Матай 3-бөлүм 2-аятта сууга чөмүлдүрүүчү жакан Ыйса Машаякка чейин 6 ай мурун келип, Израиль элине тобо кылгыла, анткени асман падышачылыгы жакындап калды деп жар салган эле. Асман падышачылык бул Ыйса өзү. Ыйса Машаяк куткаруучу дегенди билдирет. Ошол эле учурда Иммануил, биз менен чогуу деген сөздү билдирет. Бизди куткарып алганынын негизги максаты биз менен чогуу болуш үчүн. Ошондуктан Ыйса Машаяк бул өзү падышачылык. Асман падышачылыгы жакындап калды. Ыйса Машаякты кабыл алуу бул падышачылыкка ээ болууну билдирет.
Асман падышачылыгы жакындап калды. Тобо кылгыла, өзүңөрдүн күнөөңөрдү мойнуңарга алгыла дагы Ыйса Машаякты кабыл алгыла деген сөздөр айтылган эле. Ыйса Машаякты кабыл алуу бул Кудайдын падышачылыгына ээ болуу. Матай 4-бөлүм 17-аятта Ыйса Машаяк деле окшош сөздөрдү айткан. Ыйса Машаяк жакшы кабар сөзүн элдерге таркатуу менен тобо кылгыла, анткени асман падышачылыгы жакындап калды деп айткан эле. Ыйса Машаяк өзү падышачылык болгондуктан тобо кылып, Кудайдын падышачылыгына ээ болгула. Ошого басым жасап айткан эле. Лука 17-бөлүмдө, келиңиздер чөп ачалы. Лука жазган жакшы кабар 17-бөлүм 20-аят. Фарисейлер Кудайдын падышачылыгы качан келе тургандыгын сураганда, Ыйса мындай деп жооп берди. Кудайдын падышачылыгы көзгө көрүнбөй келет. Мына ал бул жерде, же тигине ал тиги жерде деп эч ким айта албайт. Анткени Кудайдын падышачылыгы силердин ичиңерде. Кудайдын падышачылыгы качан келет деп сураганда, фарисейлер Ыйсадан сураганда, Кудайдын падышачылыгы көзгө көрүнбөй келет деп жооп берет. Жүйүттөр эсептеген Кудайдын падышачылыгы, Кудай башкарып келген падышачылык Израиль жеринде орнойт деп ойлоп келишкен эле. Ошондуктан алар күтүп жүргөн Мессия, Машаяк, Рим империясынан аларды куткарып алат дагы, мамлекетти орнотуп берет деп күтүп кыялданып келишкен эле. Ал эми Ыйса, силер ойлогон Кудайдын падышачылыгы көзгө көрүнбөй келет деп айтканда, Израиль жеринде жүйүттөр элестеткен падышачылык эмес экендигин түшүндүргөн. Жыйырма биринчи аятта бул жерде же тиги жерде деп эч ким айта албайт, анткени Кудайдын падышачылыгы силердин ичиңерде. Бул жерде тигил жерде деп айта албайт, айтылбайт. Анткени Кудайдын падышачылыгы силердин ичиңерде. Алардын ичинде Кудайдын падышачылыгы жок эле да. Демек, фарисейлердин ичинде дагы Кудайдын падышачылыгы аткарылышы керек эле. Биринчиден, Кудай өзү башкарган, үстөмдүк кылган падышачылык адамдын жүрөгүндө биринчиден аткарылышы керек. Кудайдын падышачылыгы жөнүндө Римдиктерге 14-бөлүмдө айтылат, чөп ачалы. Римдиктерге жазылган кат 14-бөлүм 17-аят. 17-аят. Чөп окуйбуз. Анткени Кудайдын падышачылыгы тамак же суусундук эмес, тескерисинче ыйык рух берген адилеттик, тынчтык жана кубаныч. Кудайдын падышачылыгы бул тамак же суусундук эмес. Адамдар тамак жейт, ичет, жейт, ошол кубанычка бөлөнгөндө падышачылык деп ойлошот. Бейиш деп ойлошот. Насаатчы 2-бөлүмдө Сулайман падыша айтат. Ичип жеп жыргоо. Бул өз эмгегинин ыракат алууда адамдын бийлигинде эмес. Ичип жеп эле адам кандайча бул нерседен ыракат ала алат. Сулайман падышаны карап көрсөңүздөр, анын жашоосунда эмне жетишсиз эле. Анын жашаган хан сарайы, колдонгон идиштерин баардыгы бүт алтындан жасалган эле.
эң жакшы, эң эле кереметтеген нерселерди ээ болгон, анын канчалаган аскери бар эле, 1000ге жакын аялдары бар эле, күлдөрү бар эле. Менден дагы артык адам барбы? Сулайман падышага окшогон адам бул дүйнөдө жок эле. Эгерде Сулайман падыша ушул нерселердин бардыгын башынан өткөрүп көргөн болсо, менден артык адам барбы? Менден артык ыракатка ээ болгон адам. Забур 4-бөлүм 8-аятта Дөт падыша айтат: алардын жер наны, ичер шарабы арбыган мезгилден бери сен менин жүрөгүмдү кубанычка бөлөдүң. Адам ичет, жейт, ал кубанычка бөлүнөт. Бирок Кудайдан берилген чыныгы кубаныч андан дагы өтө маанилүү экендигин көрсөтөт. Ошондуктан Ыйса Машаяк айтат: Кудайдын падышачылыгы бул тамак же суусундук эмес, тамак суусундук аркылуу ээ болгон кубаныч эмес. Ыйык рух берген адилеттик, тынчтык жана кубаныч. Куткарылган учурда ыйык рух аркылуу Кудайдын ырайымын кабыл алуу эле тим болбостон ал акталат. Күнөөкөрдө тынчтык барбы? Жок. Күнөөкөрдө тынчтык жок. Биз качан акталган учурда бизге, адил адамдарга, Кудай өзүнүн тынчтыгын жана кубанычын тартуулаган. Куткарылган адам, акталган адам, анын жүрөгүндө сөзсүз түрдө тынчтык орнойт. Тирилген Ыйса өзүнүн шакирттеринин астына келип, эмне деп айтты эле? Силерге тынчтык болсун. Алар ошол учурда коркуп турган учурда, шектенип турган учурда, мына эми силердин шектенүүңөр, коркунучуңар жок болсун, силерге тынчтык болсун. Адилеттик, тынчтык жана кубаныч. Жүрөгүңөрдө ошол нерсе аткарылыш керек. Ошол Кудайдын падышачылыгы деген сөздү билдирет. Асман падышачылыкка киргенге чейин биринчиден жүрөгүбүздө ошол падышачылык аткарылышы керек. Ошол адам гана түбөлүк падышачылыкка бара алат. Ошондуктан Ыйса айтат: Кудайдын падышачылыгы силердин ичиңерде. Адилеттикке, тынчтыкка жана кубанычка ээ болгон адам. Асман падышачылыкты көргөнгө чейин менин ичимде аткарылган. Асман падышачылыгы алыста этигил жакта эмес, бул менин ичимде. Менин ичимде, менин жүрөгүмдө бир кичинекей бейиш, ал эми биз бара турган түбөлүк өмүр, ал чыныгы бейишти көрсөтөт. Мурун Япония Кореяны каратып алган учурда Пхеньянда бир пастор бар эле. Ошол пастор бир жолдун оозуна туруп алат дагы Япон аскери ат менен татадак деп келе жаткан учурда ал ошол жерде бекинип алат дагы Ыйсага ишен десе болсо ал анын аты чоочуп кетет дагы кулап кете жаздайт. Ошондо ал Япон аскери айтат: эмне үчүн элди чоочутасың? Анан ошол Цой пастор айтат: тетиги машиналардын бардыгы пипилдетсе, аларга эмнеге унчукпайсыңар дагы анан мага кыйкырасың? Пипилдетпесе, ал адам машинага урунуп калышы мүмкүн. Ал эми мен Ыйса Машаяк жөнүндө айтпасам, анда адамдар тозокко барып калышы мүмкүн десе, каяктагы бейишти айтасың, каяктагы тозок десе, асман падышачылыгы бул менин жүрөгүмдө дейт. Бейиш менин жүрөгүмдө. Бул менин өзүмдүн оюман чыгарган окуя эмес, чынында болгон нерсе.
Ошондуктан асман падышачылык, Кудайдын падышачылыгы биринчиден биздин жүрөгүбүздө аткарылышы керек. Кудайдын ырайымын түшүнүп, Кудайдын ырайымын кабыл алган адам, анда Кудайдын падышачылыгы адамдын жүрөгүндө аткарылган болот. Жакан 3-бөлүмдө 3-аяттан баштап Ыйса Никедимге айткан сөздөрү бар. Кимде ким жогорудан төрөлбөсө, Кудайдын падышачылыгын көрбөйт. Никедим ошол учурда Израилдардын окутуучусу эле. Өтө чоң жогорку орунду ээлеп турган жетектөөчү адам эле. Ошол учурда чоң чогулуштун, жыйындын башчысы катары болгон адам. Бирок Ыйсанын көз карашы боюнча бул Никедим куткарылбаган адам эле. Азыр сен эмне сурап жатканыңды мен билем, бирок сенин ичиңде биринчиден асман Кудайдын падышачылыгы орношу керек. Кимде ким жогорудан төрөлбөсө, Кудайдын падышачылыгын көрбөйт деп Ыйса жооп берет. Кудайдын падышачылыгын көрбөгөн адам падышачылыкка кире алабы? Албетте жок. Ошондуктан биринчиден адам жогорудан төрөлүшү керек. Денеден төрөлгөн дене, рухтан төрөлгөн рух. Никедим бул дүйнөгө бир ирет төрөлдү. Карыган адам анан кайра кантип төрөлмөк эле? Ал эненин курсагына кайра экинчи жолу кирип төрөлүшү керек беле деп түшүнөт. Мен бир жолу төрөлдүм, демек кайра экинчи жолу энемдин курсагына кирип чыгышым керекпи? Ошондо Ыйса айтат, денеден төрөлгөн дене, рухтан төрөлгөн рух. Денеден төрөлгөн нерсе кайрадан эле төрөсө ал дене бойдон кала берет. Сен Кудай тандап алган Израиль элине киресиң. Анан жетектөөчү, окутуучу адамсың. Ошондуктан сен кайрадан төрөлгөн күндө деле денесиң. Денеден төрөлгөн дене, рухтан төрөлгөн рух. Ошондуктан кимде ким суудан жана рухтан төрөлбөсө, Кудайдын падышачылыгына кире албайт. Жогорудан төрөлбөгөн адам Кудайдын падышачылыгын көрө да албайт, кире да албайт. Кудайдын падышачылыгына кириш үчүн жүрөгүндө биринчи ирет аткарылышы керек. Ошондуктан Ыйса айтат, Кудайдын падышачылыгы силердин ичиңерде. Кудайдын падышачылыгы силердин ичиңерде деп Ыйса айтты эле, бирок чындыгында алардын жүрөгүндө жок болгондуктан алар ушул нерсени түшүнө алышкан жок. Матай 6-бөлүм 33-аятта баарынан мурда Кудайдын падышачылыгын жана адилеттигин издегил, ошондо мунун баары силерге кошулуп берилет. Бул сөздөр куткарылган адамдарга айтылган. Куткарылган адамдардын жүрөгүндө Кудайдын падышачылыгы аткарылган. Куткарылган адам жүрөгүндө Кудайдын падышачылыгы аткарылгандыктан, кабыл алгандыктан Ыйса ошол адамдарга кайрылып, баарынан мурда Кудайдын падышачылыгын жана адилеттигин издегилет. Кудайдын падышачылыгына бара турган адамдарды топтогулат. Бирден, экиден адамдардын жүрөгүндө Кудайдын падышачылыгы орногон болсо, анда падышачылык дагы мындай көп адамдарга таркаган болот. Куткарылган адам эң биринчи ирет аткара турган иш, эгерде өзү куткарылган болсо, Кудайдын падышачылыгы анын жүрөгүндө аткарылган болсо, анда башка адамдардын ичинде дагы ошол Кудайдын падышачылыгы орношу үчүн бүт күч аракетин жумшоосу керек. Өлүп бара жаткан адамга эң эле керек нерсе аны тирүү алып калуу. Тозокко бара жаткан адамдарга жакшы кабар сөзүн жеткирип, айтып, алардын жанын куткарып калышыбыз керекпиз. Биздин эң эле жакын туугандарыбыз, үй бүлөбүз,
досторубуз, жакындарыбыз Кудайдын падышачылыгын издегиле деген сөз адамдарга жакшы кабар сөздү айткыла, аларды куткаргыла деген сөздү билдирет. Кудайдын падышачылыгы келсин деп биз адамдардын куткарылуусун каалаганыбыз болот. 2 Петр 3-бөлүмдө адилеттик гана өкүм сүргөн жаңы асман, жаңы жерди күтүп жатабыз. Кудайдын падышачылыгын издеп куткарылган адамдар, куткарылбаган адамдарга жакшы кабарды таркатып отуруп, Кудайдын падышачылыгы дагы кеңейиш үчүн Кудайдын сөзүнө тил алчак болуп жашаганыбыз бардыгы Кудайдын адилеттигин издеген болобуз. Баарынан мурда Кудайдын падышачылыгын жана адилеттигин издегиле. Ошондо мунун баары силерге кошулуп берилет. Кийинки жумада балким мен ошол жөнүндө айтып береттермин. Кудайдын падышачылыгы эмне? Бул куткарылган адамдын жүрөгүндө Кудайдын падышачылыгы аткарылган. Аян китеби 1-бөлүм 5-аятта Ыйса Машаяк бизди бардык күнөөдөн сүйгөндүктөн күнөөлөрүбүздү өзүнүн каны менен жууган элек. Куткарылган адам ал Кудайдын падышачылыгы болуп саналат. 1 Петр 2-бөлүм 9-аятта да айтылат: силер тандалган уруусуңар, падышанын ыйык кызмат кылуучуларсыңар, ыйык элсиңер. Кудай энчилеп алган элсиңер. Куткарылган адамдарды Кудай өзү ыйык кызмат кылуучу кылды, тандалып алынган эли кылды. Мисалы үчүн бир мамлекет орношу үчүн сөз түрдө суверенитет жана башкаруучу территория жана эл болушу керек. Башкаруучу болсо, территориясы болсо, бирок эл жок болсо, анда кандай пайда болот? Куткарылган адамдар Кудайдын падышачылыгына бара турган адамдар, элдер. Эли көп падыша улуу падыша болот. Ал эми эли аз падыша шордуу падыша болот. Куткарылган адам жакшы кабарды элдерге таркатуу менен биргеликте куткарылуу иши аткарылганда Кудайдын падышачылыгы кеңейет, чоңойот. Кудайдын падышачылыгы шайтанга берилген бардык нерсе Кудайга кайтарылып берилиши үчүн падышачылыкка бара турган адамдар көбөйгөндө падыша өзү келет. Кудайдын падышачылыгы бара турган элдер көбөйгөн болсо, даяр болгон болсо, анда падыша келет. Ыйса Машаяк өзүнүн сөзүндө айтат: асман Кудайдын падышачылыгы келсин деп сыйын кылат. Куткарылган адамдардын жүрөгүндө ошол Кудайдын падышачылыгы аткарылган. Анан башка адамдар куткарылып калсын деп биз жардамыбызды көрсөткөндүгүбүз. Куткарылган адамдын ичинде адилеттик орногон нерсе. Кудайдын падышачылыгы келсин деген сыйынуу дагы бул өтө маанилүү. Кудайдын падышачылыгы келсин деп эле сыйынып эле тим болбостон, Кудайдын падышачылыгына бара турган элдер көбөйүшү үчүн биз сыйынуудан сырткары аракет кылышыбыз керекпиз. Биздин курмандыктарыбыз дагы сөз түрдө ал үчүн керектелет.
айкаш-чыгашта кадалган ыйса машаяк төккөн улуу каны аркылуу, анын курмандыгы аркылуу биз куткарылууга ээ болдук да. Эми куткарылган адамдын кылган иштери аркылуу, курмандыктары аркылуу башка адамдар куткарылууга келе алышат. Ыйыкталган адамдардын иш аракети аркылуу асман падышачылыгы мындан дагы кеңейет. Биздин мамлекеттин ичинде азыркы учурда 230 жыйыныбыз бар. 82 мамлекетте 1193 жыйындар бар деп биздин статистика айтып турат. Демек, Кудайдын падышачылыгы ушундай жолдор менен дагы кеңейип келе жатат. Куткарылган адамдардын саны дагы күндөн күнгө көбөйүп, азыр падыша келбегенинин себеби падышачылыкка бара турган элдин саны аз болуп жаткандыктан. Кудайдын падышачылыгы келсин деген сыйынуубуз куткарылган адамдардын саны мындан да көбөйсүн деген мааниде Кудайга кайрылып сыйынабыз. Сыйынып эле тим болбостон бүт күч аракетибизди жумшашыбыз керекпиз. Сенин ысымың ыйык тутулсун деп сыйынганда, Кудай атабыздын ысымы жөн эле ыйык тутулсун деп эле сөз менен айтып тим болбостон, руханий жашоодо бардыгы татыктуу болуу менен биргеликте ысымы ыйык тутулушу керек. 1 Петр 1 бөлүмдө тил алуу үчүн тандалган Кудайдын балдары катары ыйык жашагылат. Куткарылган адамдар катары татыктуу жашоо менен жашашыбыз керек. Ошондо гана биздин Кудай атабыз ыйыкталат. Мисалы үчүн, баласы туура эмес иш кылса, анда атасына сөз келтирет. Бул кимдин баласы? Убагында өтө даанышман адам эле, атагы чыккан адам эле, бирок ошол адамдын баласы туура эмес иш кылса, же болбосо түрмөгө отурса, ой, тиги баланчанын баласы эмес беле? Ой, бунун баласы эмне болуп калган деп адамдар атасына сөз тийгизет да. Баласы туура эмес иш кылса, күнөө кетирсе, анда атасына дароо сөз тийген болот. Мисирден чыгуу 20 бөлүмдө айтылат: Кудай Теңириңдин атын курлай айта бербе. Анткени анын атын курлай айта бергенде Теңир жазасын калтырбайт. Биздин Кудай атабыздын ысымы ыйыкталышы керек. Курлай айта берген дагы туура эмес. Мисалы үчүн, ушу китептин ыйык жазуунун оригиналын жазып жаткан учурда, Теңир деген сөздү жазыш үчүн адам биринчиден келип жуунуп, кийимин баарын жууп, кайрадан Теңир деген ысымды китепке түшүрүшкөн эле. Шунчалык коркунуч менен. Анткени Теңирдин атын курлай айта берүүгө мүмкүн эмес болгондуктан. Мисалы үчүн, бир адамда, бизде Кореяда атаңдын аты ким деп сурасаң, ал атамдын аты мындай деп эле атасынын атын дароо айтпайт. Анткени фамилиясынан атын, анан атасынын атын атоо менен, урматтоо менен, сыйлоо менен, акырындык менен анын ысымын атайт. Ошондуктан куткарылган адамдардын туура эмес кылган иштери үчүн Кудайдын өзүнө сөз келиши мүмкүн. 1 Корунтуктар 6 бөлүмдө айтылат: адилетсиздердин Кудайдын падышачылыгын мурастабай тургандыгын силер билесиңер. Адам күнөө кетирсе, мыйзамсыз иш кылса, анда Кудайдын падышачылыгын ал мурастабай калат.
Ал жакта ыйык Кудай өзү гана жашайт. Ал жакта жалган калп деген нерсе жок. Бул дүйнөдө адилетсиз жашоодо жашайбыз, бирок дайыма айырмаланып жашашыбыз керекпиз. Мисалы үчүн кеме суунун үстүндө калкып жүрүшү керек. Суу кемеге кирип кетсе анда ал чөгүп кетиши мүмкүн. Деңиздин суусу туздуу болот. Ал эми ошол деңиздин ичиндеги жашаган балык туздуу эмес экенин билесиздерби? Эгерде балык да туздуу болсо, анда ал өлүп калат. Ошондой эле биз бул дүйнөдө жашап жатабыз, бирок дүйнө биздин ичибизге кирбеши керек. Кудай кандай ыйык болсо, биз дагы ошондой ыйыкталышыбыз керекпиз. Жаман ыпылас нерседен биз алыс болушубуз керекпиз. Кудайдын балдары катары. Тозокко бара жаткан адамдар менен бирге биз жашоого аргасызбыз, бирок биз түбөлүк бейишке бара жаткан адамдарбызды. Ошондуктан Аян китеби 22-бөлүм 11-аятта адилетсиз иштерди жасаган адам адилетсиз иштерин жашай берсин. Адил адам адил иштерин жасай берсин. Ыйык адам ыйыктала берсин деп айтылат. Бейишке бара жаткан адам тозокко бара жаткан адамдарга окшоп, аларга окшошуп жашай берсе болобу? Албетте жок, сөз түрдө айырмаланышы керек. Мен бул дүйнөдө, бул жерде жашап жатам, бирок мен Кудайдын уулумун, Кудайдын элимин. Мен бардыгын жоготуп жашасам дагы Кудайдын баласы катары жашайм деген чечимден биз эч качан баш тартпашыбыз керекпиз. Белибизди бекем, бул мен Кудайдын баласымын деген. Анда сөз түрдө Кудай бизди көрүп кубанат дагы, сенин бардык жашооң үчүн мен жоопкерчиликти өзүм алам деп айтат. Колосалыктарга жазылган кат 4-бөлүм 11-аятты чогуу ачабыз. Колостуктарга жазылган кат 4-бөлүм 11-аят. Колостуктарга жазылган кат 4-бөлүм 11-аят. Ошондой эле Жуст деген да ысымы бар ыйса силерге салам айтып жатышат. Алар сүннөткө отургузулгандардан, Кудайдын падышачылыгы үчүн кызмат кылган алар менин сооронучум болуп калышты. 10-аятта мени менен бирге камакта отурган Аристарх жана Барнабанын жээни Марк. Жуст деген ысымы бар ыйса, ыйсага окшош ысымга ээ болгон адам Жуст. Алардын аттарын аттап отуруп, Кудайдын падышачылыгы үчүн кызмат кылган адамдар деп айтылат. Ушул сөздөрдү окуп жатып мен ушунчалык ыраазы болом да, карап көрсөңүздөр, биз дагы машаякчылар бул дүйнөдө жашайбыз, бирок Кудайдын падышачылыгы үчүн кызмат кылган адамдарбыз. Азыр денеде жашайбыз, бирок ыйык рухтун жетеги менен жашайбыз. Бул убакыт материяда жашайбыз, бирок түбөлүк бейиш үчүн жашаган адамдарбыз. Баланча Кудайдын падышачылыгы үчүн кызмат кылган адам деп биздин ысымыбыз аталса, кандай сонун болот эле. Биз бул дүйнөдөн тандалып алынган адамдарбыз. Кудай көптөгөн адамдардын ичинен мени биринчи чакырып алды, түбөлүк бейишке барышым үчүн. Ошондуктан азыр биз жашап жатканыбыздын себеби Кудайдын падышачылыгы үчүн. Кудайдын падышачылыгы үчүн кызмат кылган адамдар. Ушул адамдар менин сооронучум болуп калышты дейт. Сенин падышачылыгың келсин. Сенин падышачылыгың келсин деп эле сыйынбастан, биз чогуу кызмат аткарышыбыз керекпиз.
жумушта иш кылабызбы, же бизнес менен алек болобузбу, же башка бир сферада иштейбизби? Анын баардыгы биздин жашообуздун ыкмалары, жолдору гана. Ал эми биздин көздөгөн негизги максатыбыз бул Кудайдын падышачылыгы үчүн жашаганыбыз. Бул дүйнөдө жашап жатабыз, бирок материалдык жашоо үчүн эмес, рухий жашоого, руханий Кудайдын падышачылыгы үчүн жашап жаткан адамдарбыз. Кудайдын падышачылыгы үчүн биз кызмат кылган адамдарбыз. Куткарылган адамдардын саны көбөйгөн болсо, демек Кудайдын падышачылыгы дагы кеңейген болот. Ошол себептен биз дайыма ыраазычылык менен Матай 6-бөлүмдү кайрадан ачсак, Матай 6-бөлүм 10-аятта сенин падышачылыгың келсин, асмандагыдай эле жерде да сенин эркиң аткарылсын. Андан кийинки тема асмандагыдай эле жерде да сенин эркиң аткарылсын. Кудайдын эрки деп эмнени айтабыз? Кудайдын эрки асманда кандай аткарылган болсо, Кудай асмандагы пландаган бардык иши, максаты, эрки бул жерде аткарылып жаткандыгы. Мисалы үчүн бир үй тургузганга чейин сөзсүз түрдө анын проекти болушу керек, планировкасы болушу керек, ошондо гана үй тургузулат. Ошондой сыяктуу эле Кудайдын эрки асманда эле чечилген, белгиленген. Эми ошол Кудайдын эрки жерде аткарылышы үчүн биз сыйынышыбыз керекпиз. Жерде Кудайдын эрки аткарылышы үчүн куткарылган адамдар аркылуу. Кудайдын эрки аткарылышы үчүн сыйын кылат. Жакан 6-бөлүмдө 38-39 аяттарда Ыйса мен өз каалоомду эмес, мени жиберген атамдын каалоосун аткарыш үчүн асмандан түштүм. Атамдын каалоосу бардык адамдардын куткарылуусу. Мени жиберген атамдын каалоосу. Ошол атамдын каалоосун аткарыш үчүн бул дүйнөгө келдим. Ыйса бул дүйнөдө Кудай атанын эркин аткарыш үчүн жашаган элек. Жакан 4-бөлүмдө Ыйса Жүйүт аймагынан кайра Галилеяга бара жаткан болот. Анан Ыйса Самария аймагы аркылуу өтүүгө тийиш эле. Жолдо суу да жок, ысык. Эртеден кечке басып отуруп, Ыйса чарчаган мезгил эле. Ыйсанын шакирттери тамак аш сатып алыш үчүн шаарга кирип кеткен эле. Ошол учурда Ыйса самариялык аял менен жолугат дагы ага Кудайдын сөзүн жеткирет. Мага суу бер десе, самариялык аял Ыйсаны көрүп, сен өзүң жүйүт болуп туруп менден самариялык аялдан суу сурайсыңбы деп. Анткени ошол учурда жүйүттөр самариялыктар менен мамилешчү эмес элек. Самариялык аял өтө чоң күнөөгө баткан аял эле. Анан жолдон басып бара жаткан адам, суусаган адам суу сураса, эмне бул деп бир нерсе барбы? Бул аял, сен менден кантип суу сурап жатасың? Бул аялда бир аз адамды ойлоп коюу деген нерсеси жок эле. Ыйса Машаяк бул аялды алдынан эле билген, суу бербей тургандыгын да билген эле. Тескерисинче так ошол аялга
күнөөгө толгон аялга тирүү сууну берүүнү каалаган эле. Ыйса ал аялга айтат: бул суудан сен азыр менин ким экенимди билген болсоң, мен бере турган суу сенин ичиңде түбөлүк өмүргө агып баруучу булакка айланат эле дегенде, бул аял эми ойлоно баштайт. Мени менен тамашалаш боло турган адам эмес окшойт. Сенде азыр колуңда эч нерсе жок, ал эми бул кудук өтө терең. Анан кантип суу аласың? Мага каяктан суу бересиң? Ыйса айтат: бул суудан ичкен адам кайра эле суусайт. Бул аял Самария жергесинде жашап, бул эркек, тигил эркек, үчүнчүсү, төртүнчүсү, эми аз келгенсип, алтынчысы менен жашап жаткан аял эле. Күнөөгө баткан ушул самариялык аял башка адамдар негизи эрте мененки жана кечки убакытта суу алыш үчүн келишкен эле. Ал эми самариялык аял эч ким жокто, ысык чак түштө келет. Анткени адамдар баардыгы сөймөйү менен ага карата ар кандай жаман сөздөрдү айтып келишкен эле. Ыйса ага айтат: сен азыркы жашап жаткан күйөөң дагы сенин күйөөң эмес. Анткени бул аял өзүн бактылуу кыла турган, адамды жолуктура алган жок. Ошондой сыяктуу эле бул сууну ичсең кайра эле суусайсың. Ал эми мен берген суудан ичкен адам түбөлүккө суусабайт. Мен бере турган суу анын ичинде түбөлүк өмүргө алып баруучу булакка айланат. Чыныгы, тынчтык, чыныгы өмүргө алып келүүчү мен силерге тынчтыкты берем. Түбөлүк өмүргө алып баруучу булакка айланат дегенде, ошондой суу барбы? Мырза, мен суусабашым үчүн, мага кайрадан ушул сууга келбешим үчүн ушул суудан берчи деп суранат. Аял дагы да болсо ушул суу жөнүндө ойлоп турган болот. Анан Ыйса бул самариялык аял менен сүйлөшүп отуруп, аял эми түшүнө баштайт. Анткени ошол учурда самариялыктар да Машаяктын келишин күтүп жүрүшкөн эле. Мына мен Машаякмын дегенде, аял Ыйса ал аялдын жүрөгүн ачып, ушул сөздү түшүнө тургандай кылып жеткиргенде, ал суу сурап жатканда унутат дагы, идиштердин баардыгын таштайт дагы, акылынан ажырап калган адам сыяктуудай өзүнүн шаарына чуркап келет дагы: келгиле, мен жөнүндө айтып берген адамды келип карагыла. Бул Машаяк эмеспи? Самариялыктар бул аял менен бир нерсе болуп өттү, эмне болгонун барып өзүбүз көрөлү деп баардыгы Ыйсага келишет. Ошол учурда Ыйсанын шакирттери тамак алып келишет дагы: устат, тамактанып ал деп суранышат. Менде силер билбеген тамак бар деп Ыйса жооп берет. Шакирттери: балким устатка бирөө тамак алып келип бердиби деп өздөрүнчө ой жүгүртүп башташат. Эч ким тамакты алып келген жок, жада калса самариялык аял суу да берген жок. Ошол учурда Ыйса дагы бир жолу жооп берет: менин тамагым мен ичип берген Кудайдын каалоосун аткаруу жана анын ишин бүтүрүү. Ыйса чарчаганын дагы, курсак ачканын да, суусаганын да унутуп коет дагы, андан дагы маанилүү иш
аткаргандыгын айтат. Менин тамагым, мени жиберген Кудайдын каалоосун аткаруу жана анын ишин жеткилең бүтүрүү. Суусаган адам сууну издегенге караганда, тамак ачка болгон адам тамак издегенге караганда Ыйсанын эң эле маанилүү аткарган иши бул мени жиберген Кудайдын каалоосун аткаруу. Ошол ишти толугу менен аткаруу. Ыйса айкаш жыгачка кадалганга чейин Гитсемани деп аталган жерге келип, Матай 26-бөлүм 39-аятта сыйынат. Ата, мүмкүн болсо ушул чөйчөк менин жанымдан кыя өтүп кетсин. Анткени Ыйса кандай азап, кандай кайгы күтүп жаткандыгын билгендиктен Ыйса бизге окшогон эле денеге ээ болгон, суусаган, ачка болгон, аны шапалак менен сабаганда ал ооруну сезген. Ошондуктан күнөөсүз Ыйса айкаш жыгачка кадала тургандыгын билип, шунчалык азап, кайгы күтүп жаткандыгын билгендиктен адам баласы башынан өткөрө турган бүт иштерди аткарышы керек болгондуктан денеси албетте ал нерсени каалабайт. Анан сыйынат. Ата, мүмкүн болсо ушул чөйчөк менин жанымдан өтүп кетсинчи. Бирок мен каалагандай эмес, сен каалагандай болсун. Менин эрким эмес, ата, сенин эркиң аткарылсын. Анткени Кудай атанын каалоосу, анын уулу бүт дүйнөнүн күнөөсүн өзүнүн мойнуна алып, биз үчүн, биздин күнөөлөрүбүз үчүн ушул окшош сыйынууну 3 жолу кайталап сыйынган эле. Лука жазган жакшы кабарда ошол эле сыйынуу жөнүндө айтылат. Ал ушунчалык жан дили менен, бүт күчү менен сыйынгандыктан анын денесинен аккан тери кандын тамчыларындай агып жаткан эле. Чындыгында адам шунчалык күч менен сыйынган болсо, чындыгында териден кан чыгат деп айтышат. Эң акыркы анын чечими мен каалагандай эмес, сен каалагандай болсун. Мен айкаш жыгачка кадаларым, сенин сенин эркиң боло турган болсо, анда ал эркиң аткарылсын. Ыйса күнөөкөрлөр үчүн, өлүш үчүн, өзүнүн жанын бериш үчүн келген эле. Ошондо гана күнөөкөрлөр куткарылууга ээ болушу керек болгондуктан. Еврейлерге жазылган кат 10-бөлүм 10-аятта Кудайдын ушул эрки боюнча Ыйса Машаяк бир ирет курмандыкка өзүн алып келүү менен бизди ыйыктады. Ошол Кудайдын эрки эле. Айкаш жыгачта кадалган Ыйса Кудайдын эркин аткарды. Ал эми биз куткарылган адамдар дагы, биз дагы Кудайдын эрки аткарылышы үчүн биздин тил алчаактыгыбыз менен, кылган иштерибиз менен, курмандыктарыбыз менен кызмат кылуубуз керек болот. Асмандагыдай эле, жерде дагы сенин эркиң аткарылсын. Жакшы кабарды таркатуу менен биргелекте адамдардын жаны куткарылганда, демек Кудайдын эрки бул жерде да, бул дүйнөдө дагы аткарылган болот. Асмандагыдай эле жерде да сенин ысымың, сенин эркиң аткарылсын. Матай 7-бөлүм 21-аятта теңир дегенден баары эле асман падышачылыгына кирбейт. Атамдын каалоосун аткаргандар гана кирет.
Теңир деп кандай адамдар кайрылат? Ишенген адамдар. Билесиздерби? Кудайга ишенген адамдар теңир деп кайрылышат. Кофеси төгүлүп баратса да о теңир дейт. Кээ бир адамдар от жагып атат даган оту өчүп баратса да о теңир деп, сыйгаланып баратса да о теңир деп кайрылышат. Өтө эле көп теңирди чакырышат экен. Ыйсага ишенген адамдар теңир дегенден баары эле асман падышачылыкка кирбейт. Теңир дегенден баардыгы эле падышачылыкка кире берсе кандай жакшы болот эле. Бирок Ыйса антип айткан жок. Асмандагы атамдын каалоосун аткаргандар гана кирет дейт. Бир жолу бир жыйында бир адам менен сүйлөшүп калдым эле. Ал семинарга катышты. Анан ал адамга мындайча суроо узаттым. Теңир дегенден баары эле асман падышачылыкка кирбейт. Асмандагы атамдын каалоосун аткаргандар да гана кирет деп айтты эле. Деп анан Кудай атанын каалоосун аткардыңызбы деп сурасам, албетте аткарышым керек. Аткардыңызбы десем, албетте аткарышым керек дейт. Кудайдын каалоосу эмне десем, жекшемби күнү калтырбай келүү, ондуктарды алып келүү, Кудайга кызмат кылуу, өзүнүн оюна келгендин баардыгын айтып берди. Канчалык деңгээлде аткарышыңыз керек десем, өлгөнгө чейин аткарышым керек дейт. Жакан 6-бөлүм 40-аятта атамдын каалоосу уулун көргөн, уулуна ишенген ар бир адам түбөлүк өмүргө ээ болуусу. Кудайдын каалоосу биздин бир нерсени аткарганыбызды каалабайт. Анын уулун көрүп, айкаш чыгачка кадалган Ыйсаны көрүп, ага ишенген адам түбөлүк өмүргө ээ болуусун каалайт, куткарылуубузду каалайт. Мен аны акыркы күнү тирилтем. Кудайдын эрки, анын эркин аткарганыбыз Кудайдын эрки, куткарылган адамдар куткарылгандыгы бул Кудайдын эрки аткарылгандыгы. Эми куткарылуудан кийинки жашообуз Кудайдын эркин аткарып жашообуз керек. Римдиктер 12-бөлүм 2-аятта бул дүйнөгө ылайыкташпагыла. Кудайдын жакшы, өзүнө жаккан жеткилең эрки эмне экендигин туура айырмалап билгилет. Бул бузулган, күнөөгө баткан дүйнөгө ылайыкташпагыла. Адан үлгү албагыла. Тескерисинче, Кудайдын эркин туура айырмалап билүү менен биргеликте толугу менен өзгөрүлгүлө. Кудайдын жакшы, өзүнө жаккан жана жеткилең эрки эмне экендигин таанып билгиле. Сөз аркылуу. Ошондуктан ыйык жазууну окуп жатканыбыздын себеби эмнеде? Кудайдын эркин туура таанып билүүбүз. Таанып билип эле тим болбостон аны иш жүзүндө аткаруубуз үчүн. Кудайдын эрки боюнча куткарылган адам, демек, эрки боюнча жашашы керек. Туурабы? Филиппиликтерге жазылган кат 2-бөлүм 13-аятта, келиңиздер анда чогуу ачалы, ачканыбыз жакшы болот. Филиппиликтерге жазылган кат 2-бөлүм 13-аят. Эфестиктерге жазылган каттан кийинки китеп бул Филиппиликтер 2-бөлүм 13-аят. Чогуу окуйбуз. Анткени Кудай силердеги тилекти да, аракетти да өзүнүн жакшы ниети боюнча жаратат. Силердеги тилекти да, аракетти да биздин ичибизде Кудайдын руху жашагандыктан. Кудай ата, уул жана ыйык рух. Кудайдын руху, ыйык рух ал бирөөнү билдирет.
силердеги тилекти да аракетти да өзүнүн жакшы ниети боюнча жаратат. Ыйык рух Кудайдын эркин таанып билишибиз үчүн, анан Кудайдын эрки аткарылышы үчүн бизге жардам берет. Кудайдын эрки аткарылышы үчүн ошол каалоону, тилекти дагы биздин ичибизде ыйык рух жаратат. Жашасак да өлсөк дагы баардык Кудайдын эрки боюнча аткарылсын. Кудайдын эркин аткарабыз деген каалоону да, тилекти дагы ыйык рух бизге берет. Ошону аткарышыбыз үчүн керектелүүчү күчтү дагы Кудай өзү берет. Жакшы ниети боюнча жаратат. Куткарылган адамдын ичинде ошол каалоо сөзсүз түрдө болот. Дагы бир жерде чогуу ача кетели. 1 Петр 4-бөлүм. Петрдин жазган 1-каты 4-бөлүм. 2-аят. Петр 4-бөлүм 2-аят. Эми мындан аркы жашооңорду адамдык кумарлар менен эмес, Кудайдын эрки менен жашагыла. Мындан аркы жашооңорду, куткарылгандан кийинки жашооңорду адамдык кумарлар менен эмес, адам өзүнүн каалаган каалоосу менен эмес, биздин ичибизде дагы да эски табият жашайт. Дененин каалоосу ыйык рухка каршы чыгат. Ошондуктан адам биз арылышыбыз керекпиз. Адам өзү менен болгон салгылашууда сөзсүз түрдө жеңишке жетиши керек. Денеге каршы күрөштү дагы ал жеңиши керек. Анткени Кудай айтат, мындан аркы жашооңорду адамдык кумарлар менен эмес, Кудайдын эрки менен жашагыла. Мындан ары канча жыл жашайбыз биз эч кимибиз билбейбиз. Ошондуктан калган жашообузду денебиз үчүн эмес, Кудайдын эрки боюнча жашаганга болгон аракетибизди жумшайлы. Кудайдын эрки үчүн, Кудайдын даңкы үчүн, асмандагыдай эле жерде дагы сенин эркиң аткарылсын. Машаякчынын жашоосу аркылуу, биздин тил алчаактыгыбыз, биздин курмандыктарыбыз, кылган иштерибиз аркылуу Кудайдын эрки аткарылышы керек сөзсүз түрдө. Ошол үчүн силер сыйынгыла деп Теңир айтат. Түшүнүктүүбү? Чын жүрөктөн сыйынган сыйынуубуз, Теңир үйрөткөн сыйынууну туура аткарган болсок, анда жашообуз дагы туура болот, түз болот. Чын жүрөктөн сыйынууну аткарган болобуз. Демек, Кудай менен болгон мамилебиз дагы түз болот. Кудай үчүн кылган кызматтарыбыз дагы ага жага турган кызмат болот. Ошондуктан Теңир үйрөткөн сыйынууну биз туура үйрөнүп, ошол боюнча сыйынганга аракет кылышыбыз керекпиз. Буга маани бербестен жөн гана жаттап алып, жазуу боюнча сыйынып койсок, ал туура эмес болот. Ошондуктан ар бир айтылган сөзгө терең маани берип, сенин падышачылыгың келсин, асмандагыдай эле жерде да сенин эркиң аткарылсын. Биздин жүрөгүбүздө, биздин жашообузда Кудайдын падышачылыгы орношу үчүн, тил алчаак болушубуз үчүн аракет жумшайлы, чогуу сыйынабыз. Биздин ырайымдуу Кудай Ата. Биз Кудайдан алыстап күнөөгө баткан адамдардан элек, сиздин алдыңызда душман катары жашаган адамдардан элек. Бирок Ыйса биз үчүн өзүнүн жанын берип, биздин күнөөлөрүбүздү түбөлүккө кечирип, биздин мындан аркы жашообузду сиздин балдарыңыз катары татыктуу жашоо менен жашашыбыз үчүн ар дайым бизди сөз менен, өз күчүңүз менен жетектеп, жардам берип келгендигиңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Мындан ары калган жашообузда сиздин эркиңиз аткарылып, көптөгөн
куткарылган адамдардын саны көбөйүп, Кудайдын падышачылыгы мындан дагы кеңейип, көптөгөн адамдар аркылуу сиздин эркиңиз аткарылып, сизге баардык даңктоолор жана кубанычты тартуулаган адамдардан болушубуз үчүн жардам бериңиз. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь.